Ош шаары, Алишер Навай атындагы номер 18 мектеп лицейи, башталгыч класс мугалими Төлөгөнова Махабат Маматраимовна. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү досторум. Бүгүн биз силер менен Алипе китебинен онлайн сабак өтөбүз. Силер жакыныраак келип, көңүл буруп, кулак салып, тынчап тургула. Алгач мен силерге табышмак айткым келип турат. Узун экен кулагы, узун арткы шыйрагы, абдан коркок жаныбар. Айткылачы, бул кайсы? Бул кайсы жаныбар болду экен балдар? Жакшылап ойлонуп көрсөңөр, оңой эле таба аласыңар деп ойлойм. Ооба балдар, бул табышмактын жообу коенек болчу. Анда кийинки табышмак. Узун экен куйругу, учтуу экен тумшугу, эң айлакер жаныбар, эмне дейбиз биз муну? Бул табышмактын жообун силер жеңил эле таба аласыңар деп ойлойм. Ооба достор, бул табышмактын жообу түлкү болчу. Демек биз силер менен бүгүн эмне жөнүндө сүйлөшөт экенбиз? Түлкү менен коен деген жомокту окуйбуз. Сабактын максаты түлкү менен коен деген жомокту окуп билебиз жана бул жомок үстүндө чогуу иштейбиз. Түлкү менен коен. Коен токойдон чуркап баратыптыр. Чуркап баратып, дүмүргө мүтүрүлүп жыгылып кетет. Көзүн ачса, алдында түлкү турат. Коен коркуп кетет. Анда түлкү күлүп: "Көрө албагандар мени жегич, коендордун тукумун түгөткүч" деп айтышат. Бул калп, мындан ары бирге туралы. Макул деп коен коркконунан тез жооп берет. Түлкү коенду үйүнө ээрчитип келет. Анан: "Сен үйдө тур, мен түшкү тамакка бир нерсе таап келейин" дейт. Түлкү бир аздан кийин бир тоок көтөрүп келет. Эт бышканда коенду үйүнө чакырат. Бирок коен эт жебейт. Эртеси түлкү үйдө калып, коен кетет. Ал талаадан бир кап капуста алып келет. Тамакты бышырып, түлкүнү чакырат. Түлкү жебей коет. Коен жеп тоюп алат. Түлкү эми тамактанайын деп коенду желкеден алат. Коен күчүнүн бардыгынча жулкунуп, араң кутулат. Ошондон кийин коен түлкү менен жолдош болбой калыптыр. Балдар, силерге жомок жактыбы? Силер жомоктон эмнени байкадыңар? Жомокто кайсы жаныбарлар катышты? Анда биз силерге жомок жаккан болсо суроо берейин. Эмне үчүн коен менен түлкү бирге жашай алган жок? Силер жомокту жакшылап уккан болсоңор, бул суроого оңой эле жооп бересиңер деп ойлойм балдар. Себеби дегенде түлкү жомоктун жыйынтыгында эмне кылды? Достукка ылайык иш кылдыбы балдар? Ал коенду жейм деди. Коенду жейм дегендиктен коен араң качып кутулуп, аны менен дос болууну каалаган жок. Экинчи суроо: алар кандай жаныбарлар? Салыштырып көрөлүчү. Түлкүнү силер кандай элестетесиңер балдар? Силер түлкүнү көргөнсүңөрбү? Ал эми коендучу? Көргөн болсоңор кайсы жерден көргөнсүңөр? Демек жомокто байкалгандай эле коен коркок, түлкү митаам жаныбарлар экен, Түлкү менен коен деген жомоктун үстүндө анда силер менен чогуу иштейбиз балдар. Биз жомокту акырына чейин байкап көрдүк, Жомок үстүндө иштөө. Мында биз эки жаныбардын кандай жаныбарлар экендигин салыштырууга, ошондой эле түлкү, коен деген сөздөр менен иштөөгө үйрөнөбүз. Коен аппакай, коркок, бакыраң көз, кулагы узун. Дагы кандай болушу мүмкүн? Силер өз алдыңарча дагы аткарып көрсөңөр болот. Түлкү ач көз, митаам, куу, кызыл. Дагы кандай болушу мүмкүн балдар? Силер өз оюңар менен толуктасаңар болот. Муундап окуйбуз. Түлкү деген сөздө канча муун бар? Түлкү. Кайталайбыз. Түлкү. Балдар, мында канча муун бар экен? Мында 2 муун бар. Бул сөздө 2 үндүү, 3 үнсүз тыбыш бар. 5 тамга 5 тыбыштан турат. Сөздө канча үндүү болсо, ошончо муун болот. Коен коркуп кетти. Бул сүйлөмдө канча сөз бар? Бул кандай сүйлөм? Ойлонобуз. Коен коркуп кетти. Ооба балдар, бул сүйлөмдө 3 сөз бар. Бул жай сүйлөм болуп эсептелет. Силер да ушундай иш-аракеттерди аткарып көргүлөчү.
Силер билесиңерби? Түлкүнүн баласын эмне деп атайбыз? Ойлонобуз балдар. Түлкүнүн баласын бачыки деп атайт экенбиз. Ал эми коёндун баласын эмне деп атайбыз балдар? Эгер силер билбеген болсоңор балдар, коёндун баласын бөжөк деп атайт экенбиз. Достор, силер чарчаган чыгарсыңар. Анда келгиле, чогуу 5 мүнөткө жасайбыз. Коёндун кулагы узун кулак. Алыстан дабыш угат. Корккондо сереңетип, кулактары тип-тик турат. Көздөрү бакыракай, өңдөрү татынакай, кышы бою, жайы бою, кийими апапакай. Достор, эми биз силер менен түшүнүксүз сөздөр менен иштейбиз. Силер жомокту угуп жатып, кайсы сөздөргө түшүнбөй калдыңар? Турмушта колдонуп эле жүргөн сөздөрүбүз арасында кээде түшүнбөгөн сөздөр кездешет балдар. Мисалы, коён чуркап баратып дүмүргө мүдүрүлүп жыгылып түштү. Бул жерде дүмүр деген бул кыйылган дарактын түбүндөгү калдыгы балдар. Кыйылган дарактын түбүндөгү калдыкты биз дүмүр дейт экенбиз. Мүдүрүлүп жыгылып түштү дегенди кандай түшүндүңөр? Коён мүдүрүлүп жыгылып түштү. Бул чалынып дегенди түшүндүрөт. Кыйылган дарактын түбүндөгү калдыгына коён чалынып жыгылып түштү дегенди түшүндүрөт. Ошондой эле коёндун тукуму деген сөздөр кездешти, балдар. Тукум дегенде силер эмнени түшүндүңөр? Бул жерде коёндун балдары же болбосо бөжөктөрү дегенди түшүндүрөт бул сөздөр. Анда балдар, биз силер менен жомок үстүндө пирамидада иштейбиз. Бул пирамиданын ар бир бөлүгүндө суроолор берилген. Биз ошол суроолорго жооп берүүгө чогуу аракеттенип көрөлү. Анда пирамиданын эң түбүндөгү биринчи бөлүктөгү суроо. Жомок кантип башталды эле? Балдар, жомок кантип башталды эле? Кана ойлонуп көрөбүз. Эгер силер жомокту жакшы уккан болсоңор, буга оңой эле жооп бересиңер. Коён токойдон чуркап баратыптыр. Чуркап баратып, дүмүргө мүдүрүлүп жыгылып кетет. Жомок мына ушинтип башталган эле балдар. Силер дагы ушинтип ойлодуңар беле? Анда туура жооп берген болосуңар. Пирамиданын экинчи бөлүгүндөгү экинчи суроо. Жомоктун орто бөлүгүндө кандай окуя орун алды? Кандай окуя орун алды эле балдар? Ойлонуп көргүлөчү. Анда жомоктун экинчи бөлүгүндө бул окуя орун алган болчу. Алгач түлкү тамактап келди. Аны коён жебей койду. Андан соң коён алып келген азыкты түлкү да жебей койду. Балдар, эмнеге жебей коюшу мүмкүн? Силердин жообуңарда ушундай болдубу? Анда пирамиданын үчүнчү бөлүгү. Окуя болгон жер кайсы жер эле? Окуя кайсы жерде болду эле балдар? Кана ойлонуп көрөлүчү. Силер жообуңар даяр болдубу? Окуя Токойдо болгон. Балдар, окуя Токойдо болгон экен. Силердин жообуңарда ушундай болгон болсо, анда силер туура жооп берген болосуңар. Пирамиданын чокусу. Мында 4-чү суроо жайгашкан. Жомок кантип аяктады? Жомок кантип аяктады эле балдар? Силер жомокту жакшылап уккан болсоңор, ага оңой эле жооп бересиңер. Түлкү менен коён жолдош болбой калыптыр. Жомоктун аягы мына ушинтип аяктаган эле. Демек, силердин оюңар менен менин оюм бирдей болгон болсо, анда силер туура жооп берген болосуңар. Демек, балдар, жомок мына ушинтип аяктады. Бүгүнкү жомокто биз түлкү менен коёндун окуяларына күбө болдук. Түлкү менен коён бул жомокто достошмок болушту. Бирок алар эмне үчүн дос боло алышкан жок? Албетте, алар дос боло алышмак эмес. Себеби алар табиятынан таптакыр, башкача жаралган жаныбарлар. Түлкү айлакер, куу, митам жаныбар болсо, коён ишенчек, коркок, токойдогу жаныбарлардын алсызы болуп эсептелет. Ал гана эмес, тамактануусунда дагы айырмачылыктар бар. Түлкү эт менен тамактанса, коён сабиз, капуста менен тамактанат. Түлкү өзүнүн тамагын коёнго сунуш кылганда, коён эт жей алган жок. Ал эми коён өзүнүн тамагын
түлкүгө сунуш кылганда түлкү дагы капуста жей алган жок. Ал гана эмес, түлкү коёндун ишенимине кирип, достошуп, эң акырында жомоктун аягында коёнду жемек болду. Мында коён түлкүнүн колунан араңдан суурулуп чыгып качып, ошондон кийин экөө жолдош болбой калыптыр. Көрдүңөрбү балдар? Бул жерде түлкүнүн кылганын туура деп эсептейсиңерби? Силер дагы турмушта досторуңарга кыянатчылык кылбай, бекем достукта болууга тарбиялангыла. Силерге жомок жаккан болсо, Алипе китебинин 79-бетиндеги түлкү менен коён деген жомокту маанисин түшүнүп, алгач муундап, анан шар окууга көнүгөсүңөр. Ошондой эле бул эки жаныбардын образын ролдоштуруп аткарууга үйрөнгүлө. Жомоктор менен иштөө бөлүгүндөгү тыбыштык талдоо бүгүн түлкү жөнүндө болсо, силер үйдөн коён деген сөзгө тыбыштык талдоо жүргүзүп, андан кийин бул эки жаныбардын образдарын салыштырып көргүлө. Өзүңөр дагы бул жаныбарлар кандай талдап, изилдеп көргүлө. Балдар, жомок силерге жаккан болсо, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Силерге көңүлдүү эс алуу каалайм.